Академик Бектемир Мурзубраимов быйыл 85 жашка толду. Ал ошмунун өсүшүнө жана жалпы билим тармагына салым кошкон улуу инсан. Бүгүн анын 85 жылдыгы ошмуда белгиленип, мааракеге карата сүрөт көргөзмөлөрү да коюлган. Бектемир Мурзубраимовдун илимге берилгендиги жана жаштарды шыктандыруусу көптөргө үлгү болуп келет. Иш-чарага жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, үй бүлө мүчөлөрү, кесиптештери катышты. Мааракеде академиктин өмүр жолу жана ишмердүүлүгү тууралуу видео тасма көрсөтүлдү. Сөз алган кесиптештери Мурзубраимовдун адамдык сапаттарын белгилешип, анын убакытка тактыгы, жумушка берилгендиги тууралуу айтып өтүштү. Бул чынында илимге берилген адам болгон. Баякы чарбада иштеген адамдар, жетекчилер, башкарма жана башкалары кыйкырып, басым менен бирөөнү мындай басмырлап сүйлөйт, а бул жок. Бул нагыз илимдин адамы катары акырын, маданияттуу сөздөрүндө айтып сүйлөп анан адамга жеткирет да. Бирок андай болгону менен бул өтө талапчыл адам. Талап болбосо кадрды тарбиялап өстүрүш кыйыныраак болот да. Ошмунун ректору академикке атайын сыйлыктарды тапшырып, университеттин атынан белек берди. Мааракеге өлкөнүн түштүк аймагындагы бир катар жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү да келишти. Урматтуу Бектемир Мурзубраимович жана жалпы бөлүк иш-чаранын катышуучулары. Академик Бектемир Мурзубраимов өмүрлүк жолдошу менен да дал ушул ошмудан таанышкан. Жубайы Калыс Мурзубраимова менен баш кошконуна 62 жыл болуп, учурда 5 баланын, 30га жакын неберенин, 40тан ашуун чеберенин бактылуу ата-энеси. Химия, биологияны жакшы көрчү элем, ошого тапшырган. Тапшырсам ошол жерде таанышып, биз баш кошконубузга кыскасында 62-жыл эле баш коштук. 62 жыл болуп атат да. Ошон үчүн мен мына Ош мамлекеттик университети мен үчүн, биздин үй бүлө үчүн эң биринчи биздин уябыз да бул. Ошмунун кадрлар бөлүмүнүн жетекчиси Гүлсара Турдубаева Мурзубраимовдун илимге жана кадрларды тарбиялоого кошкон салымы өтө чоң экенин белгиледи. Анын жетекчилиги менен Ошму көптөгөн адистерди даярдап чыккан. Бектемир Мурзубраимович агайыбыздын биз көп тарбиялдык. Агай бизди ректор болуп турган учурунда убакытты үнөмдөөнү өтө катуу балачу. Жөндөн жөн эле кабинетке келип кире бербегиле. Кире турган болсоң 5 сунушуңду жазып кир, анын 3-өсү мазмундуу болсун дечиле. Экинчиден агай аябай убакытты экономдочу эле. Мааракенин экинчи бөлүгү академиктин илимий ишмердүүлүгүнө арналган баяндамалар менен уланды. Бектемир Мурзубраимов химия илимдеринин доктору, профессор, Улуттук илимдер академиясынын жана бир катар эл аралык академиялардын академиги. Кесиптик өмүрүнүн көпчүлүк бөлүгү Ошму менен байланышкан. Окутуучу, кафедра башчысы, декан, проректор жана ректор кызматтарын аркалаган. Ошондой эле президенттин, премьер-министрдин кеңешчиси болуп иштеп, 3 жолу жогорку кеңештин депутаты болгон. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары.